балалуу үй бүлөнү сактап калышыбыз керек. Эмнеге мындай көбүрөөк мындай жоопкерчилик кимде? Үй бүлөнү курууда, сактап калууда биз кантип өнүктүрүп кетебиз? Жоопкерчиликти ким көбүрөөк сезиш керек? Же эки тарап тең алып кетиш керекпи? Азыр мына заман талабына жараша. Өзү ар кандай көйгөйдү чечиш үчүн эмнеден чыгып келе жатат деген анализ маанилүү да. Азыркы мезгилдерде мен мына көп адамдарды кабыл алып сүйлөшүп атабыз. Көйгөй 4 багытта чыгып атат. Биринчиси жашоо минимуму жогорулап кеткендиктен илгери бир бөлмөлүү үйүм, анан 2 төшөгүм болсо макул деп жашай берчи да. Жок, бул мага канааттандырбайт, могу керек дегенден улам эки жактын келишпестиги пайда болот. Экинчиси соц тармактын зыяны. Бирөө дайым өзүнүн сулуу жашоосун сулуу жактан көргөзгүсү келет, менде да ошондой болсо дейт да. Үчүнчүсү бул баягы диний көз караштардын өтө терең болбостугунан улам тартышуулар. Кээ бири бир аз эле күйөөсү бир аз эле динден кабар алат да, анан сен орон дей баштайт да. Жок, мен оронбойм дейт, анан ушинтип болбогон нерседен талаша башташат да. Акыркысы бул баягы бала багып аткандагы аялдын стрессинен улам, аялдын жакшы көңүлдөгүдөй кабыл алып өзүнүн аялдык вазифасын аткарбай калгандыгы күйөөнү кыжаалат кылып, жаш үй бүлөлөрдө көйгөй алып келип аткан. Эми буларды кантип чечсе болот десе, адам бир нерсеге барганда өзү жоопкерчилик алыш керек. Эркек дагы, аял дагы. Мисалы, эркек бүтүндөй үйүн таштап, бардык стресске кабыл болуп, атасынын үйүндө мага келген айым бул мага аманат. Мен аны сакташым керек деп. Бир жумада бир үй бүлө күнүн уюштуруш керек. Бир жумада бир мен балдарды кармап турайын, сен кичине эс алып кел. Эгерде аялың диний багытта болсо, анда сен устазалардын окуусуна бар дегесин. Өнүктүргүсү келсе косметологко бар десин. Калган 7 күн ага мөмөсүн берет. Ошол эле мезгилде аялды аяп, сүйүп, түшүнүү менен мамиле кылганда, аял ушунчалык боорукер табиятынан жүрөгүнө чоң мээрим батыргыч болот. Ал эркекти ошол баягы кичине эле көңүл бөлүп койсо, ошондой нерсе менен кабыл алат. Мисалы, топту деле дубалга аябай катуу урсак, ошончо көп топ менен секирип келет бизге. Аялга да ошондой мамиле кылуу керек. Ошон үчүн биз биринчи эжеке айткандай, аялдар өзүн сүйүп, өзүн баалоосун өнүктүрсө деп атабыз. Үйдө отурат, 3 баланы катар төрөйт, күйөөсү иштен келсе эле ал жыргап, кыздар менен көңүл ачып отургандай сезим менен кабыл алат да. Жок, бул мени багыш үчүн кетти деп. Аффирмацияларыбызды, өзүбүздүн ойлорубузду сактап, анан мындай көзгүдөн карап туруп, күйөөм мага кандай мамиле кылса десе, ошондой аял болуунун эталонун өтсө. Бир аз толуп кетип атса, дене боюна кам көрсүн. Бир аз өзүнүн тышкы келбети жакпай атса, бул нерсени кылса болот. Балким жылуу мамиле кылсынсы, өзү жылуу мамиле кылса болот. Жакшы сөздү чакырат да. Үй бүлөдө көйгөйдү чечүү, урушуу үчүн бир гана нерсени дайым эреже кылыш керек деп ойлойм. Жаман менен жакшыны айырмалоо элдин баарынын колунан келет. Бирок эки жамандын жакшырагын тандай билиш керек. Азыр мен эшиктен келгенде күйөөмө кыйкырам, ал мени сөгөт, анан мушташабыз, эки жакты карап жатабыз. Экинчиси, ал мага кыйкырганда, мен аз байкайынчы деп унчукпай калам 3 секундтан кийин. Бирок ачуусу таркагандан кийин ушул кылганыңда менин көңүлүмө катуу тийди деп айтап, анан биз бул нерсени чечип алабыз. Ооба, унчукпай калыш кыйын, ызага муунасың, я деп койт, ичиңдеги мен сынат. Бирок мушташып эки жакты карап жаткандан көрө жакшыраак вариант да. Ушул нерсени аял дагы, күйөө дагы өзүнө алмайынча бул нерсе болбойт. Биз бул үчүн эмне кылышыбыз керек? Мен областтык аялдар кеңешинин төрайымы болуп турганда 2020-жылы ушул көйгөй менен чыккам, бирок пандемиялык кырдаалга байланыштуу чыгара албай калдык. Бардык айылдарда шайыр апалар бар. Шайыр апалар ырдасын, өзүн өнүктүрсүн, жакшы. Бирок ошол эле мезгилде акылдуу апалар катары мектептерге, үй бүлөлөргө булар кыдырып инвестиция жасап, биз моундай турмушта деле жашаганбыз, силердики андан жакшыраак. Болгону моунтуп эле койсоң, жакшы деп айымдарды, жакшылыкка үндөп, кайра уулдарды. Сен деп келген айымды сен сүйүшүң керек, сен сакта, сен эркелет, сен бөпөлө. Сен бөпөлөсөң, аялың жакшы бала тарбиялап, сага бактылуу карлык келет деген сөздөрдү айтып чыгыш керек. Шайыр